Көптөгөн кароо сынактарга бардык. Билбейм, менде мындай кээ бирөө башкача мындай сезимде болуп, баягындай звезда болуп кетет экен го. Мен кадимкидей эле күндөгүдөй эле жүрдүм да. Эртеси күнү звезда болуп койгонгон кандай экен депчи. Жашын төккөн жазгы жамгыр булуттардай ыйлай бердим бул жашоону унуткандай. Менин бала чагым ошол Талас облусунун Манас районуна караштуу Жайылган айылында өткөн. Эми көөгө тиесиң дегендей, анан кийин жолдошуңуз каршы болуп калат. ошондой болуп калабы деп өзү эле чыгып кете берет да. Ошо ырдабайын десең деле өзүн жакшы көрүп мындай кумир тутпаптырмын да. Адам болуп жаралып дүйнөгө бир келген конокпуз. Мен мимика жагым өзү папама тарткан да. Көздөрүм жумуп, тим эле ичине кирип кеткем да. Негизи көпчүлүк айтканда эле харизмаңыз дагы, мен ушул жерде сиз менен отуруп мындай харизмаңызга таң калып бүтпөй атам да, дагы делечи аябай карап. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары, баарыңыздарга салам дейли дагы. Бүгүнкү келген биздин коногубузду тааныштырып өтөлү. Интернет тармагында бир өзүнүн жылдызы жанып, бир чыгарманы аткарып көптөгөн көрөрмандарын топтоп алган Айфен айым, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз, кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдык, буюрса. Келиңиз, биринчи эле өзүңүздү кыскача тааныштырып койсоңуз болот. Мен өзүм Рахматилаева Фена, Талас областына караштуу Манас районунун Жайылган айылында тууп өскөм. Покровка жалпы билим берүү орто мектебин аяктагам. Азыркы учурда биринчи курсунун студенти болом. Ошондо канча жаштасыз? 18 жаштамын. 18 жаштасыз. Анан негизи бул убакытка чейин ушундай конкурстарга катышып ырдап жүрдүңүз беле же ушул биринчи эле жолу мындай элге таанылып аткан учуруңуз ушундай чыгарма менен? Жок, мен 3 класстан баштап 11 класска чейин вокал сабагына бардым. Жана ошондой эле ошол жактан агайым сахналарга алып чыгып, жаш таланттарга бардык, көптөгөн кароо сынактарга бардык. Анан кийин мектепте да өлө эжекелер поддержка кылып өлө ырдачым. Ошондо сиз окуп жүргөндө эле ырдачу экенсиз да, э? Ооба, окуп жүргөндө. Анан ушул чыгарманы ырдап атканда сиз негизи ойлодуңуз беле, ушундай болуп кетет, көпчүлүк мындай көрөрмандарды топтоп алам, катталуучуларды топтойм деп ойлодуңуз беле? Антип ойлогон эмесмин. Ошо кадимки күндөй эле болуп, үйгө барып эле Акындарыңыздын жанында. Анан ушул видео аябай таанып, көпчүлүк мындай ушуга басым жасагандан кийин сизде кандай бир сезимдер болду негизи? Билбейм, менде мындай кээ бирөө башкача мындай сезимде болуп, баягындай звезда болуп кетет экен го. Мен кадимкидей эле күндөгүдөй эле жүрдүм да. Как өзүмдү күндөгүдөй эле алып жүрүп, мындай вообще менде мындай сезим болгон жок да. Мындай таанылып кеттиң, баягы элдин баары эле көп эле айтышып атты эртеси күнү звезда болуп койгонгон кандай экен депчи. Анан кийин билбейм, өзүмө сезилген жок да, эмнегедир өзүмө сезилген жок. Анан жакындарыңыз мисалы ушул видеону сизге жөнөтүп атабы? Аябай сонун болуптур, ушундай болуп кеттиңби деп мындай жакын адамдарыңыз? Ооба, андай каттар өлө келди бизге. Таанылган адамдар да жазып, азаматсың деп номеримди каяктан алганын билбейм. Ошол жазып турду. Анан азыр айтып калдыңыз да, ушул звезда болуп койгонгон кандай экен деп айтып калышты депчи, мындай ар бир тараптын бир оң жагы, анан сол тарабы да болот да, мындай негатив айткандар да болот абы? Азырынча комментарийнин баарын окусак, мындай бир-эки эле комментарий бар да, негативчи. Алар тамашалап эле жазып койгон окшойт деп ойлодум да. Анан калган баары эле элдер полностью эле көбүнчө жакшы комментарийлер кетип атат. Азыркы учурда көрөрмандарыңыздын баардыгы эле мындай айтканда жакшы сөздөрдү жазып атышыптыр, э? Бул ушундай бир жылуу мамиле башкача болот бекен негизи эле чындыгында? Ооба, башкача болот экен. Азыр көрөрмандар, бизди көрүп жаткан көрүүчүлөр да түшүнбөй калбасын. Мисалы, көрбөгөн инсандар кайсыл чыгарманы аткарды экен бул кыз депчи. Мүмкүн болсо, азыр башталышында эле ошол чыгарманы аткарып берип койсоңуз бизге. Хорошо. Жаз жамгыры жай текилеп, тахти тах. Тереземди улам четкилеп, тахти тах. Теребелда
жашыл түстү бүгүн сулуу өзгөчө толкунданат жаш жүрөгүм сени гана көргөндө жашын төккөн жазгы жамгыр булуттардай ыйлай бердим бул жашоону унуткандай кеде карап күлмүңдөгөн сүрөтүңдөн ыйлай бердим ушул жазгы булуттардай жамгырмага күсүнен чилеп такти такти так так тереземди улам черткилеп такти такти так так теребелда жашыл түстү бүгүн сулуу өзгөчө толкунданат жаш жүрөгүм сени гана көргөндө жашын төккөн жазгы жамгыр булуттардай ыйлай бердим бул жашоону унуткандай кеде карап күлмүңдөгөн сүрөтүңдөн ыйлай бердим ушул жазгы булуттардай өтө бир сонун үнүңүз бар экен, анан харизмаңыз да бир аябай өзгөчө экен. Мындай көрүп аткан адамдарды мындай башка видеолорун мисалы көрбөй койсо, сиздин харизмаңыз үчүн дагы көрүшү мүмкүн экен да. Анан азыр ушул чыгарманы аткаргандан кийин көпчүлүгү мисалы кайсыл жактын кызы болду экен деп мындай кызык болуп калат да. Негизи бала чагыңыз кайсыл жакта өттү эле? Менин бала чагым ошол Талас облусунун Манас районуна караштуу Жайлган айылында өткөн. 9 классыңызга чейин ошол жакта окугансыз? Жок, 11 класска. 11 класска чейин. Мен Покровка жалпы билим берүү орто мектебинде 1 класстан 11 класска чейин ошол жакта окугам. Анан айыл жергесинде деле ушинтип бырдап жүрчү экенсиз. Азыркы учурда кайсы окуу жайда окуйсуз? Азыркы учурда КНАУда окуйм, 1-курстун студенти болом. Анан көпчүлүгүндө эле бир ушундай суроо туудурса керек, эмне үчүн бул кыз музыка жаатына тапшырган жок депчи? Эмне үчүн ал жаатка тапшырган жоксуз? Негизи мен ошол кичинекей кезимден бери өлө ырдап келем. Кичинекей кезимдеги максатым да ошол чоңойгондо ырчы болуш болчу. Анан кийин өлө үйдөгүлөр да менен ар бир жактан мага поддержка болуп турду да. 9 класска чейин ошо ырчы болом деп ойлодум өзүмчү. Анан кийин 9, 10, 11де уже өзүң акылга келип баштагандан кийин мындай ойлонот экенсиң да, кийин жашоодо кандай болуп калат, эми күйөөгө тиесиң дегендей, анан кийин ошондой болуп калабы деп өзүм ойлонуп, анан кийин баягындай эме дедим да, эртең менен жумушка барып, анан кечинде келе турган эле жумуш эме кылайын дедим да, ошондой эле бир окууга тапшырайын деп ойлодум. Анан кийин ошо 1 жыл болду ырдабай калганыма. Анан кийин негизи болбойт экен да, бул нерсени жашырышчы. Өзү эле чыгып кетет да, ошо ырдабайын десең деле өзүң немеңен чыгып кетет да. Анан азыр айтып калдыңыз да, мисалы кийин турмушка чыкканда кандай болот деп, ошол үчүн башка кесипти тандадым депчи. Бирок өзүңүздүн жан дүйнөңүз ушул нерсени каалап турат экен. Анан азыркы учурда деле башка окуу жайга тапшырганга мүмкүнчүлүктөрүңүз бар негизги. Ошол мүмкүн башка жака, ушул эле жаатка мүмкүн тапшырам деген ойлоруңуз барбы? Ушул жакта алып кетем деп өзүңүздүн жан дүйнөңүз каалап атса? Өзүмдүн ошол азыркы время эмне болот экенин билбейм. Может, алдыңкы убакта тапшырып кала турган оюм бар. Негизи. Анан ар бир эле инсан бул ушул бир тарапка мисалы окууга тапшырып атканда же мисалы бир жаштар деле бир актрисаны көрүп ушундай актриса болсом дейт да. Сиз жаш убактыңызда кайсыл ырчылардын чыгармаларын укчуңуз эле, көп көрчүңүз эле? Мен негизи кыргызча, анан кийин негизи ошол бир да ырчын мындай негизи жакшы көрүп мындай кумир тутпап турум да. Негизи ошо адамды деле кумир тутканга болбойт деп ойлойм да. Ар бир адам өзүнүн бир башкача таланты менен элге таанылуу деп ойлойм. Ошондо сиз эч кимди кумир тутпай эле, жаңы талантыңыз менен чыккыңыз келет. Өзгөчө болуп.
Анан азыр айтып калдыңыз да, эч бир ырчыным мындай кумир туткан эмесмин депчи, бирок ар бир эле адам бир ырчыным мындай өзүнчө үй жыйнаткандабы же бир жака бараткандабы бир чыгарманы угуп барасың го сүйүп. Ошол эгерде сизде мүмкүнчүлүк болсо, Кыргызстандан бир ырчы менен дуэт ырдаганга кайсыл ырчы менен ырдайт элеңиз? Менде мүмкүнчүлүк болсо, Гүлнур Сатылганова эжебиз менен дуэт ырдамакмын. Анткени ошонун ырлары жагат да. Анан буюрса, сиздин дагы бир харизмаңыз, анан үнүңүз дагы бир өзгөчө экен. Анан дагы сиз башкаларды кумир тутпасаңыз дагы мүмкүн сизди башкалар кумир тутуп калышы мүмкүн. Ушул жаатта кетсеңиз, ушул айымдай болуп ырчы болсо мен дагы депчи. Анан дагы бир жолу чыгарма сурап алчы сизден, Хорошо. Адам болуп жаралып дүйнөгө бир келген конокпуз. Кадырлашып калалык бүгүн конок эртең жомокпуз. Кезекти кур кетирбей тилегиңе жаркын үмүт кош. Кейсең да кечинде эрте менен күндү күлүп тос. Күмүш күндөр миң, бирок досум түшүнгүн, эң кымбаты эртең эмес ушул күн. Элиңе жүрөктү арнап салгын, телегей тең болуу ардакталгын. Сездиңби шашылат өмүр шамалдай, мезгилди учурбай кармап калгын. Өмүр бою өчүрбөй жүрөгүңдү жандыр сүйүүгө. Өткөн ишке өкүнбөй кубанычты чакыр үйүңө. Көңүл эзген муң жаман көзүбүздөн кээде жаш тамып. Бузулса да бул заман адам бойдон калгын сакталып. Тагдыр ушу деп тарынганың бекер кеп, талпына бер максатыңа жетем деп. Элиңе жүрөктү арнап салгын, телегей тең болуу ардакталгын. Сездиңби шашылат өмүр шамалдай, мезгилди учурбай кармап калгын. Элиңе жүрөктү арнап салгын, телегей тең болуу ардакталгын. Сездиңби шашылат өмүр шамалдай, мезгилди учурбай кармап калгын. Менин да жаным өз бактым үчүн күрөшкөнгө толук акын бар түшүнчү түшүн. Оймоктой болгон элиңден сенин күндүзү эмес күндөсү түшүндө өптүн. Экөөбүз адеп таанышканда сүрдөп, жада калса жаным сурабаптырмын атын ким деп. Сүйүүнүн керемети экөөбүз адеп таанышканда сүрдөп, жада калса жаным сурабаптырмын атын ким деп. Сүйүүнүн керемети, сүйүүнүн керемети. Өтө сонун чыгарма аткарып бердиңиз, сизге ыраазычылык билдиребиз. Үнүңүз да бир өзгөчөдө, негизи чындыгында анан көпчүлүк эле айтышабы, мындай жакшы ырдайсың деп сизге? Ооба, айтышат. Мен көбүнчө мындай ошо үнүмө да, анан кийин мындай эме мимикама да өлө эме кылышат да элдер. Көп басым жасайт да? Басым жасайт да. Анан мындай каршылык көргөзгөндөр да болот да, мисалы жакындарыңызданбы, мүмкүн алыстанбы айткандар болду эле, ырдабай эле койбойсуңбу, бул ырдаган болбойт деген адамдар дагы. Билбейм, мени андай адам болгон жок деп ойлойм. Анткени кичинекей кезимден бери эле полностью үй бүлөм, туугандарым, жакын кошуна колом полностью мени колдошот да.
ошондой андай негатив эми болгон жок. Анан айтып калдыңыз, азыр мени баардыгы колдошот депчи, кошуналарыман бери колдойт. Анан сизди көрүп мындай сыймыктанып, жазып атышат. Негизи ошол видеодон кийин деле сонун ырдапсың, молодец, өсө бер, өнүгө бер дегендер. Ооба, жазып атышат. Эми ТикТокко да жазып атышат да. Эми баягы элдер мындай ТикТоктон комментарий окуганда да баягы өзүңдүн тууган эмелериңди көрүп өлө сүйүнүп, башкача сезимдер негизи болду. Башкача сезимдер болду. Алар мындай жазып койсо деле өзүңө мындай башкача калып атат экенсиң да. Анан азыркы учурда ушул сиздин ТикТоктогу ырдаганыңызды мисалы ар кайсы областтан көрөт, ар кайсы Кыргызстандын булуун бурчунан көрөт, мүмкүн башка мамлекеттер көрөт. Анан ушундай сизге бир спонсор чыгып, бир жакшы спонсор чыгып, алып чыгайын ырда, ушундай клип тарталы десе макул болосузбу негизи? Негизи макул болом. Бул менин балалык чагымдан бери кыялыңыз, ошо кыялымды буйруса ишке ашырганга даярмын. Анан негизи эле сиз кайсы жанрдагы чыгармаларды көп угасыз? Мен бардык эле ырлардын бардыгын эле түрлөп уга берем. Бирок өзүмө мындай шаңдуу ырларды ырдаган жагат да. Өзүм мимикама да ошолор туура келет да магачы. Ошол. Анан ошол видеодо бир байкадым, артыңызда эжеңизби же мамаңызбы аябай бийлеп мындай сизди колдоп аткан экен. Ошол инсан сизге ким болот? Ошол тууралуу айтып кетсеңиз да болот. Ал эжем болот, менин бир тууган эжем. Өзү негизи семьяда биз 4 бир тууганбыз. 2 эжем, бир агам жана мен. Эжем өлө мен ырдаганда ал да өлө жакшы көрөт. Үйдөн да кечке чейин ырдатып эле. Анан кийин бая коллективде отурабыз да ошол кездечи. Анан кийин өзүнчө эле мактанып ошол кезде бийлебейди да. Аябай толкунданып сүйүнүп кеткен чыгар ошол учурда. Анан кийин бул жакындарынан өтөт деп коет. Мисалы тукумулайт депчи, атасынан, апасынан же жакын туугандары ырдайт депчи. Сиздерде чыгармачыл адамдар барбы үй-бүлөңүздөрдө? Ооба, бар. Бизде мен мимика жагым өзү папама тарткан да. Папам өзү ошо бирдекени баштаса ошо аягына чейин чыгарып, анан кийин бирдекени кылса берилип калат да. Ошол папам жакка тарткан. Үн жагым бул тайкемдер жакка тарткан. Тайкемдер азыр ошо аккордеон менен чертип ырдашат, ошондой да. Анан мен сиз менен ушул маекте отуруп аябай байкап калдым. Мындай шайыр экенсиз. Анан бул мүнөзүңүз кимди тарткан негизи эле? Бул мүнөзүм мамамды тарткан. Мамаңыз шайыр? Мамам шайыр. Анан мындай өзүңүзгө жакпаганда сапаттарыңыз барбы? Ушул сапатым жакпайт өзүмө депчи. Ошо мен баягы ырдагандачы, ырдайм да. Анан кийин видеону көрүп алсам, баягы көздөрүм жумулуп, тим эле ичине кирип кеткем да. Анан иногда ошо ушул эмени токтотуш керек эле деп коем да, бирок кайра эле ырдаганда эле ошо өзүм кантип кирип кеткениmin өзүм түшүнбөй калам да. Негизи айтат эмеспи, бул сиз башында айтып калдыңыз да, негизи ошол мен башка окууга тапшыргам, бирок жан дүйнөм ушул нерсени каалап атат депчи. Сиз бул белги, ушул берилип ырдап атканыңыз, ушул жан дүйнөңүз менен ошол чыгарманы сезип атканыңыздын бир белгиси болсо керек деп ойлойм да. Мисалы, көпчүлүк эле жаңы чыгып келе жаткан жаштарды көрүп атабыз. Азыркы учурда бул хит болуп кетишти эле, интернет тармагында оңойлуу болуп калды. Эптеп бир гитарадан бир ырды үйрөнүп алса эле ошону кечке ырдай бергендер болот да. Ал эми сиздин талантыңызды негизи чындыгында баалап кете турган талант экен. Негизи көпчүлүк айткандай эле харизмаңыз дагы, мен ушул жерде азыр сиз менен отуруп мындай харизмаңызга таң калып деп атам да, дагы делечи аябай карап ырдап атканыңызда, берилип ырдап атканыңызды. Анан ушул жаш таланттар жөнүндө дагы сүйлөшүп калдык. Негизи азыркы учурда ошол жаңы чыгып келе жаткан жаш таланттарды мисалы көрүп баа берип каласызбы, жакшы чыгып келе жатат деп? Азыр мен өзүм негизи жаш талантмын. Анан кийин көрөбүз, эми азыр өлө көп болуп кетти да. Нурайым эжебиз, Нурила эжебиз гитара менен чертип сонун ырдашат. Аларды бирок мен сынаганга азыр өзүмдүн деңгээлим жете элек. Ошол. Анан азыр айтып калдыңыз да, ушул сахнага чыкканда бир өзүн жоготпой койгон учурлар болот деп. Сиз дагы жаңы сахнага чыгып атканда сүрдөп, тексттерди унутуп калып, ушундай учур болду беле? Менде вообще андай учур болгон жок. Мен чыктым, баягы мимика менен баягы музыка кетет да. Мимика менен баш ыстаганда эле элдер кол чабып баштайт. Элдин кол чабуусу бул эл өтө эме берет да, колдоо берет, сиздерге сахнага чыкканда. Колдоо берет. Ошо колдоосу менен эле болду. Анан эме тексттер өзүң оюңан кантип чыгып атканын эле билбей каласың да, болду. Өлө берилип ырдай бересиң. Менде бир-эки эле учур болду да, мындай, так көп болгон жок. Анан ушул эл колдоо берет деп айтып калдыңыз. Мисалы, сиз сахнага чыккан учурда мындай элдер сизге көңүл бурбай калса, мындай кол чаппай, ушундай аларда сизди колдоо жок болуп калса, өзүңүз ыңгайсыз боло бересизби? Негизи тура эмес ырдап атамбы бир жерин деген учурлар болуп?
Менде азырынча андай учур боло элек. Негизи мен өзү көп шаңды ырдайм да. Анан чыкканда эле музыка башталганда эле бийлеп киргенде эле элдер болду колчоп эле. Анан кийин андай учур боло элек да негизи. Анан ушул окуп жүргөн учурда эле көбүнчө сиз ушул конкурстарга чыгып жүрүпсүз, көп ушул жака басым жасапсыз да. Анан ошол окуп жүргөндө кандай окугансыз негизи? Же мисалы ушундай экен да, ырчылар деген көбүнчө сабакка эмес, ушул чыгармачыл жака басым жасап, жалаң конкурстарды ойлонуп жүрөт экен. Сизде кандай учур болду эле? Менде деле ошондой болду. 7-класска чейин жакшы окудум да. 7-класстан кийин болду. Ар кандай эмелерге кете бересиң, сабактан сурап кетип калат. Ошентип 11-класска чейин, 11-класста эме болуп калдым да, бирке орточо болуп калдым. Анан азыр сиз айтып калдыңыз да, ушул 7-классыма чейин жакшы окуп, андан кийин көбүнчө ырга басым жасап кеттим деп. Негизи башка окууга тапшырганыңызга өкүнбөйсүзбү? Өкүнүүлөр болот. Мен өзүм ошо 11-ти бүтүп келгенден кийин эле өлө бул окуу жайга бирке эме болбой калдым да. Өзүм ырга эле тарттырып алды жан дүйнөмчү. Анан кийин бирке кечип калдык. Жездем ошо үйдө да ырдап жүрө берип, берки сабактарга көңүлүм жок. Анан жездем коем сен Бүбүсара Бейшеналиевага апарайык деди. Бардык. Анан кийин барганда 1 айдан кийин эме ачылат деди. Окуганга кастинг ачылат деди да. Анан кийин 1 айдан кийин барсак, уже ал кастинг бүтүп, заочныйга ачылып калыптыр. Анан кийин мен болбой койдум да, эми заочный болсо да мен ушул жылы тапшырып туруп, анан кийин эмки жылы кайра эле очный окуйм, мен бирок окуйм дедим да. Кайра эле очныйга тапшырам дедим. Анан кийин ошол жерде көрүштү, көрүп, ырдатып көрүштү, үнүң жакшы экен деди, бирок бирок сен азыр жөрмөлөп келатасың деди да. Жөрмөлөп келаткан баланы чуркатканга болбойт деди. Заочныйда да көп эмелер болот деди да, кыйналасың деди. Обязательно кыйналасың деди да. Анан кийин эмки жыл бирок келсең точно алабыз деди. Келсең эч сынактарга эме кылбай точно алабыз деди да. Ошондой кечип калдык бирке. Кечигип калсыз, бирок жан дүйнөңүз ушул тараптын эмнегедир каалай берет экен, Ооба. Буйрса кийинки жылы барам деген ойдо экенсиз. Буйрса. Чоң рахмат. Анан дагы бир чыгарма сизден суранып алалы. Санага салып мени түшүмө кирди, садагам күнүм болуп күлмөңдөп тийген. Кайдасың айтчы деги ашыгым азыр, кадырын кечиреми кечигитпи. Эстесем мезелемин от болуп күйөм, эх жаным кечирилгис белене күнөм. Мейлі күн арадан ай жылдар өтсө да, мен сени махаббаттым баары бир сүйөм. Эркем ай, дечелең мени, кайрылып келчи, кечирип эмми, кечигип энди. Эркем ай, дечелең мени, кайрылып келчи, кечирип энди, кечигип эми. Чоң рахмат, кол чабуулар болсун сонун чыгарма үчүн. Анан негизи эле ошол TikToктогу сиздин видеоңуз эмне болуп тарап кетти эле? Ал видеом ондай болду да, ошол мен жумушта жүргөндө ошо коллективге жазып калды бир эжечи. Оз ачып кеткиле, жана ошондой эле машина алыптыр. Анан машинамды көрүп кеткиле деп жазып калды да. Анан кийин баарыбыз чогулуп бардык. Негизи мен коллективде да өлө ырдап беришет да, эжелерчи. Өлө ырдап бер деп. Анан кийин ошол кезде ырдап калгам да. Анан негизи күттүңүз беле ушундай бир катуу чыгып кетет бул видео деп? Күтпөдүм, эч күтпөдүм. Мен дайыма эле ырдап жүрөм, бирок мындай элдер эме көп басым жасаган эмес буга чейин. Ооба, вообще. Анда бул видеоңуз сизге аябай эле бир эме болоптур да, мындай күтүүсүз чыккан видео болоптур, Анан азыркы учурда сизден баардыгын эле сурап атам. Негизи кайсыл жакта өскөнсүз, бала чагыңыз кандай өткөн, кайсы чыгарма деп. Бирок көпчүлүгү сурап калышы мүмкүн азыр бул кыз ушул чыгармачылык жак менен кетеби, алдыда кандай пландары бар экен деп. Алдыдагы планым ушул жаат менен эле кетем. Буйруса эмки жылы окууга тапшырып, ушул эле жаат менен кеткенге аракет кылам. Жакшы бир продюсерлер чыкса мүмкүн иштешесиз, Ооба, албетте. Убакыт учкан куш дейт экен. Бизге дагы бөлүнгөн убакыт соңуна келип калыптыр. Сизге эркин микрофон. Мени ошо TikTok жаатында колдоп жаткан бардык ар бир көрөрманыма рахмат айтамын. Ушул колдоолоруңуздар менен
мен буюрса көптөгөн бийиктиктерге жетем. Чоң рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизде Афина айым болду дагы бир ирет. Сизге чоң рахмат. Дагы буюрса чыгармачылыкта мындан дагы көптөгөн бийиктиктерге жетиңиз дейбиз дагы. Урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары, сиздер менен коштошпойбуз. Буюрса кийинки эфирлерде көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Сиздердин кызматыңыздарда мен Айша Байсакова болдум.